Участвы кайра пайда болду. Не, анда керек. Бұл бірге чөт. Бұл түбі қатып қалбады. Бірақ қошат қоскен бұған езіп тұру. Мұндай тұрған отызасы. Ja. O, açık biraz içi ısık bitti. Bu negizі 15, 18, dem 20-22 gradus жақсы да. Optimal, ya. O, alçılasın. Ama o uçu sevme тұрбай тамыр. Тосор айылында ушул бала бакчанын бакчасында ушул таласында долбоорун алкаганда 250 корейский клубникасы берилген. Андан сырткары ошол бизде жергиликтүү ушу тыйкандарга альтернативдүү бир культура болобу деген максатта ушул корейский капуста жана редька үйрөндөрү ушу тыйкандарга берилип, азыркы учурда клубника отургузулду. Ошондой эле редька капуста рассадага анан түз эле жерге тигүү менен өстүрүлүп жатат. Бул биздин климатыбыз кичине салкыныраак, серилүүрөөк. Бул сорттун баягы сорттук өзгөчөлүгүнө таянсак, салкын түнкүсү мисалы 10 градустан үйдө температурада жакшы өсөт экен, өзүн жакшы көрсөтөт. Ошону биз ойлойбуз ушул жакшы өсүп, жакшы түшүм берип, ушул жергиликтүү шартка мындай көнүп кетет деген оюбуз бар. Аны убакыт көргөзөт. Корейский редька азыркы учурда тигилген үйрөндөрү 18 апрелде. Азыр өсүп жатат. Ал эми капустаны өзүңүздөр көрдүңөр, аны болсо рассада түрүндө ушул бала бакчанын аянтына жайгаштырабыз. Кымбат болсо керек да. Моул деген моусу 120 болуш керек. Бул болсо $80 ушундай. Моо эме окшойт да, узунураак. Жеге чыгасызда. О. Семканы көрөлү. Тур. Тыгак болчу кичине мындан. Воздушный сыяктуу болуп турат. Бул эме жөн эмеде просто. Кеги бар. Кеште ойлоп атам. Сиз пикир алсаңыздар. Жетчет болуш керек. Өспөй алган жерлерде. Жыймаганча үстү келе. Ошол сорт менен. Карагатта чернок отуруптурбуз тетиги эмне? Сайызбы, чеснокпу? Пияз. Буларбы? Тиги баттун, жусе, анан топ пияз. Эжакта болчу, алып салып. Мына Каныбек ага огородуна бүт отургузуп, сеп, жазгы иштерин баштаптыр. Корейский клубника бар. Бермет, бул эмне? Аркы сол жакшы, берки сол эмне начар болуп атат? Бул местный клубника. Каныбек аганын огородунда былтыр дагы ушу жактан клубника чыгып, биз жегенбиз, жакшы клубника. Анын огородунда мындай кылып бүт түздөп, тазалап, сеп, карагаттарды отургузуп, пияз отургузуп, корейский клубника отургузуп иштеп атыптыр.
койдуңар? Өзүнө эле койчу. Бирөөнү клейин сыртына карап. Эң былтыр мына койка проекти боюнча алып келген малинанын көчөттөрүн былтыр гүлдөткөн жокпуз ушул жерде. Билесиңерби, көз куштардын гүлдөрүн кесип алып эле. Быйыл мына жакшы тамырланып тур, Кудай буйрса түшүмгө кирет. Бул ремонтантный да бул биринчи өскөн бутактары байлайт да. Ошондо мындай двухлетний циклда өстүрүп атканбыз. Анан былтыр однолетний циклга өткөзүп ар жактан чаап салдык. Ал өзүбүздүн баягы текшерилген поляна да. Поляна деген сорт. Анан быйыл буйрса көрөбүз. Баягы өзүң көрбөдүңбү? Былтыркы кыштап чыкканында орлар бар болуп калып атпадыбы? Ошо кыштап чыкканда, булар буйрса эми жаңы свежий өсүп аткандар. Орайт го деген ниеттер. Ошону жагырыкка ташыдык өзү. Бул жаңы материал. Капуста арасында тыква, картон, заготовка да. Буну эми бул жерге постоянно закладка кылабыз да. Бир күн буйрса трактор келип алып улам чылап анан былтыркы жана биоплюс менен неметкенбиз. Быйыл балким реал органик менен көрөбүзбү же дагы бир жаңы препарат чыкса ошо менен. Мурда Байкал менен жасачубуз. Азыр эми ошо бир аз кол бошосо ушул жака одарып коймой алабыз. Бул жерде отолгон чөптөр, мында куудай, батпат, картоп, бак. Моуну азыр астында кылам. Дренаж. Анан кече жасап эле тетигин отуруп. Рассада эле да. Бул кичинекей эле арка эмес беле? Ооба. Кичинекей эле арка эмес беле? Анан жука эле пленка жабылган да кыш менен. Анан ушул берки чоңурактар үшүп, могу майдарактарынан моякта экөө калыптыр. Анан тетиги жерде бирөө калыптыр да. Бул да аткан. Туура эле болот могу фазада. Анан бул непрофильный болсо деле могуларга деле чачсак деп атам. Карасаңчы, там толь жапсына, толь көрүнчү. Буйрса гүлдөйт да. Анан пробный түшүм алып көрөлү. Буйрса бар экен да гүлдөр. Байлап баштап туруп. Азыр эми буга жасокту берсек, анан бир күндөн кийин эле эмелерди берип баштайм бе, фитоспорин. Мына гүлдөп баштады, буйрса. Гүл бичирлери бар экен. Быйыл түшүм бериши күтүлүүдө. Боуну түшүп чалды. Алтайский өртө бирдигин да. Неке вредителдер ойгон элек экен. Ойгонгон окшойт. Красный уже башталды да. Эми исо чачалуу жакын убакта. Тербе. Клешко, клеш уже башталды. Колдонуп койгон. Исо даярдабайсызбы? Ошону бир бышырсак дедим эле. Нематода болгондор болушу мүмкүн. Бирок нематода чирип кетет бир аздан кийин. Анан Кудай буйрса момундан баштап тияка чейин кылсак, где-то бир 80ден 100 квадратка чейин болот да бош жер. Анан бир 80 квадратына жасасак.